Армаңыздар, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, жайдын ысык аптасында кайрадан Манас кинотеатрга келдик. Эмнеге десеңиздер, Айчүрөк Борукеева эжекебиздин Таш аттуу кино тасмасына келдик. Атына заты жараша мүмкүн киносу аябай катуу окшойт. Азыр көрөлү, силер менен чогуу бирдей баамдап көрөбүз. Ошондуктан экрандан алыс кетпеңиздер, кеттик. Уланбеке, assalomu alaykum. Амансызбы? Кандай жүрөсүз? Кудайга шүкүр, кандай жакшы. Премьера кут болсун. Образыңыз жөнүндө кичине көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетсеңиз. Эми образды айтканда, бул фильмде адаттагыдай эле терс каарман. Акыркы жолу качан башкы каарман болуп кино тартылдыңыз эле? Акыркы жолу ушул тасма. Акыркысы былтыр, мурдагы жылы тартылган. 2 жыл болуп калды да. Бул фестивалдарда жүрдү да. Бул автордук тасма. Ошо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 фестивалга катышты да. Ошондон 3-өсүнөн, 4-өсүнөн лучший фильмди алган. Демек, бул коммерческий эмес, фестивалдык тасма, автордук тасма. Сизге деги эле айырмасы барбы? Коммерческий тасмага тартылган жана автордук тасма кандай айырма бар? Чоң эле айырма бар. Мындан метафора деп коет, ошондой нерселерди көп эл түшүнбөйт да. Мунун ичинде аябай камтылган да. Ошол сыяктуу мындай бир ойду жабык түрүндө көргөзүп кетет, действие менен көргөзүп кетет, ошондой. Мунун маанилиси, маңызы, тарбиясы, эми жаратылыш менен, тарыхый эмелери менен аябай байланган да, тыгыз байланган. Сиздин жеке оюңуз ушу автордук тасманын көрүүчүлөрү кимдер? Ошону айта албайм да. Ар бир адам өзүнүн жүрөгү менен кабыл алат да, кандай болбосун. Бирок көбүнчөсү автордук фильмдерди түшүнө албайт да, көп элче карапайым эл түшүнө албайт. Бизге баягы жөнөкөй карапайым элге коммерциялык тасма. Адабиятчылар, тилчилер, бир тарыхчылар боюнча кандайдыр бир чыгармачылык чөйрөсүндөгүлөр бир кандайдыр бир эме түшүнүшү мүмкүн да. Кино тасма жөнүндө айтып кетсеңиз, деги эле кандай тасма болду сиздин оюңузча? Жана эл кандай кабыл алат? Бул эми тартылышы жакшы болду. Бул режиссер Айчүрөк Борукеева биринчи дебюттук тасмасы. Бул аябай чыгармачылык жактан аябай мындай жан дүйнөсү кең, аябай адабиятчы да. Жазганды дагы, аркасында ырды да кандай сонун жазган. Как билеттин аркасында ыр саптары бар. Саптары да бар. Ошо сценарийди жазган жагынан мыктылыгы, эми режиссер жагынан өзүңөр көрөсүздөр да канчалык деңгээлде. Эми биринчи киносу болгондон кийин көп сындабай деле коюш керек го дейм. Анан сіз көптөгөн тасмаларга тартылып жүрөсүз. Деги эле айым режиссер менен эркек режиссердун кандайдыр бир айырмасын көрө алдыңызбы? Эми айырмачылык жок бул режиссурдан. Бар аларды угуш керек. Ила десе илейсиң, каткыр десе каткырасың, гүл десе гүлөсүң, жыгыл десе жыгыласың. Ушу менен карьераңызга дагы албан ийгиликтерди карайбыз, ден соолук, үй бүлөңүзгө жакшы тасма күтөбүз. Рахмат, айтканың келсин. Рахмат. Силер ушул жерде ойноп тургула макулбу? Астына түшпөй эле болобу? Жоқ. Апаңыз, жатаңыз ұрып қалды ғой. Бары керғіз екенсің. Тегерек, бұл дүйнө жаралғанда адам баласына қанат болып, сылқы жануар қызматқа сегерлет. Ошондо, ушул дубанда асмандан түшүп, суудан шығып, керемет бир дулдулаттар пайда болот. Ажыраспаш керек экен бул. Азыркыдай акылым болгондо кыйнамызды таштап туруп алдап соолуп эсти келбедим.
кино боюнча ой пикириңизди айтып берсеңиз. Кинону көрдүңүз. Кино боюнча аябай мындай кызыктуу, кыргыздын бир табиаттуу, мындай табиаттын кубулуштарын чагылдырган таштарды чагылдырыптыр. Ошол эле таш менен кошо адамдардын тагдырлары, азыркы учурдагы коомдогу көйгөйлөр, ошонун баардыгын бириктирип мындай бир элге көрүмдүү, тарбиялык мааниси бар фильм болду деп айтам да. Аябай жакты. Очень интересно, да? Эмнени көрө алдыңыз? Для вас какой урок вы приняли? Я сама психолог. Как бы здесь у Ильяса получается психотравма из-за того, что родители были не вместе, да? И как бы причина это, да, была его поступки, поведение, то есть то, что у него такое вот отношение к людям, да, то, что он такой черствый, то есть это из того, что вот у него отец был как бы занят всегда своим делом. Детская травма. Да, и мама, то есть как будто бы тоже не участвовала в его в развитии, да, поэтому вот такая судьба у парня. Байлык мансап деп кыргыздын баалуулуктарын сатып чет жерге саткан мен каршымын. Ошол жакты жакшы көрсөттүр. Кыргызда канча деген таштар бар, суулар бар, ошондой эле көп баалуулуктар бар, ошолор жакшы чагылдырыптыр кинодо. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы, амансызбы? Бир эки сөзгө. Кино жөнүндө ой пикириңиз деги эле бул кино менен көрүүчүлөр эмнени көрө алат деп ойлойсуз? Эми кино мен кыскачын айтканда бул кандай чыгарма болсун, кинобу, сүрөтпү, музыкабы, кыскасы өнөрдүн баардык түрлөрүндө мунун сынчысы эл болот, калысы мезгил убакыт болот. Анан эми азыр андай мындай деп айтууга эрте. Анан азыр жаштар тартып атат, байма-бай кинолор чыгып атат. Азыр тиги байсалып сүйлөп кеткендей баягы бизде баягы салмактуу өзүбүздүн коңшу өзбек далалык, казак далалык, тажик, түркмендер далалык, башканы айтпай эле коелук. Салыштырмалуу биздин кино өнөрүбүз анча аларга теңелбей атабыз да. Бизде салмактуу оор, улуу тарыхтар, улуу чоң бир жаштарга бир ар намысына келтирчү, эли жерин ушунчалык сүйгөндөй бир бул кино театр искусствосы деген ошол да, идеология ушул да. Ошондой кинолор тартылыш керек эле. Эми ал дагы болор. Азыр жаштар арасынан кийин Шамшиев, Океевтер, Базаровтар, Дооронбек байкелер чыгат келечекте. Үмүт этелик. Үмүт деген ошол, жакшыдан тилек кылып туралык. Жаштарга ийгилик эле каалайлык. Өсө берсин. Тасмага продюсер болоордон мурда тасманын эмнеси менен кызыктырды сизди? Бул жерде буга чейин мондай киноиндустрия жөнүндө вообще эмем жок эле, тажрыйбам жок эле, маалыматым жок эле, тажрыйбам жок эле. Бул жерде ошол себеп ошо режиссер болуп калды. Ошонун мечтасы болуп калды. Анан өзүмө бир максат койгонмун. Ошонун мечтасына пут тоспойн, морально, психологически эме толбайын. Жол кыялын бузуп албайын деген гана ошол бүт колуман келген поддержкамы кылдым. Ошол бир гана ошону гана койдум. Ошону поддержка кылып алайын деп, анан Кудай буйруп мечтасын тартты. Анан буга ошол Эдилбайке баасын берди. Анан эми эл баасын берет, Кудай буйрса. Деги эле ошол жаңы кадам таштадыңыз дедиңиз. Кино кандай экен деги эле? Кинонун рахаты аябай жакшы экен, аябай кыйынчылык. Мен буга чейин эми аралашып калгам шайлоогочу. Өзүм бир тууган байкем жаш кезинде ошо эме болуп, депутаттык эметип шайлоого аралашып калган. Шайлоонун бир башкача түрү экен, аябай чыгым талап кылат экен. Просто ошого чыдаш керек экен. Рахаты ошончолук экен. Бул кинодон сиздин оюңузча элдер, көрүүчүлөр эмне ала алат, кандай сабак ала алат деп ойлойсуз? Ошо бул эл агартуучулук ниетинде тартты режиссер. Ошонун бүт ойгу туйгусу бул жерден ошондой бир таштай катуулук керек экен элибизге, жерибизге тазалык керек экен, таш катуулугунан турат экен.
таза болуп өзүн арамды жолотпой ошондой бир элиме ушун таштай ден соолук. Чоң рахмат. Анан дагы мисалы үчүн киного алгачкы кадам таштаптырсыз. Эми мындан ары дагы жакшы сунуштар түшсө, жакшы сценарийлер келсе, иштешем деген ой пикириңиз барбы же ушул менен болду деп? Ооба, бул кино аябай эле бир Кудайым насип этти, мындай жакшы бир эме таасир болду. Ушул эми тагдырда болсо ошол көп кинолорго аралашсак, себеп болсок деген ниеттебиз иншалла. Мына достор, ошентип биздин берүүбүз аягына келди. Мен алган жакшы эмоцияларды алгыңар келсе, 15 августтан баштап бүткүл Бишкек шаарында кинотеатрлардан Таш кино тасмасын көрсөңүздөр болот. Силер менен мен Бакыт Адамалиев, көрүшкөнчө.